Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görermandары, sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, биз азыр мындай биздин мамлекетибиз, биздин ушул бийлик органдары мигранттарга кандай шайлоо үчүн шарттарды түзүп берип жатат, ушул жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Урматтуу элим, урматтуу мигранттар, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул жерде абдан мигранттардын шайлоого болгон укугун тебелеп жатышат. Анткени ушул миграциялык каттоодон өтүү абдан начар уюштурулган. Мына Москвада азыр социалдык сеттерде көрсөңөр толуп, мына болгону 1-2 күн калды. Элдин бир 10% адамы өтүп элек, абдан көп. Бул деген атайын ушул бийлик тарабынан болуп жаткан саботажбы, же болбосо ошол бийликтин, ошол консулство, посольствонун өкүлдөрү саботаж кылып жатышабы, же болбосо ушул элдин талабын талашкан партиялар, бүтүн Кыргызстан, Чоң Казак, Мекенчил, Ата Мекен сыяктуу партиялардын бул жакта колдоочулары көп, тарапташтары. Балким ошолорго атайын ушундай уюштурулган нерсе болуп жатабы? Бул нерсе азыр мына эпидемиологиялык абалдагы оор болуп турган учурда эч кандай бир санитардык гигиеналык талаптарга жооп бербей, ошол жерде топ менен адамдар, бул биринчи көйгөй. Бул нерсени оңой эле чечип коюуга болот эле, буга чейин деле тез ачып, буга чейин жанагы Кыргызстанга кетирүүчү самолеттордун тизмелерди түзүшүп, списокторду түзүп, ошону менен алектенип, ушулар бүтсө эле анан кийин баарын жакшы кылабыз деп келишкен. Ал эми ал бүтөрү менен мынтип абдан начар иштеп жатат. Муну бийликтегилер көрүп эле турушат. Эмне себептен ушул нерсени кылбай биздин укугубузду тебелеп, биз кантип жетишпей калат, бул жетишпейт. Бул бир, экинчиден шайлоо күнү дагы мындай боло турган болсо, реалдуу шайлоо өтпөйт, достор. Ушу мигранттардын биздин укук тебеленди. Бул факт. Бул физический жактан ушул барып жетишүүгө мүмкүн эмес. Ошентсе дагы адамдардагы мекенчилдик, патриоттуулук сезимдер абдан күчтүү экен. Барышып ошол жерден өз позициясын көрсөтүп коеюн дешип аракет кылып жатышат. Ал эми бийлик тарабынан ушундай кайдыгерчилик, бут тосуучулук болуп жатат. Бунун бардыгы факт. Таналышпайт муну бийликтегилер. Ошондой эле дагы бир экинчи нерсе, кече күнү Иракы чыгыштан Владивосток шаарынан звонок этти бир жигит, таластан боломун дейт, мен курдуу экен, Турдубек деген акын жигит экен. Ошол айтты, бул жерде деле ошондой көйгөй дейт. Анан 200-300дөн иш ордуларынан чыга албай бир жерде иштеп жаткан ушундай топ группа балдар бар, абдан шайлоону каалашат, алардын да укугу бар да шайлоого. Бирок аларга көчмө, ошондой каттоодон өткөрө турган, көчмө атайын шайлоодон өткөрө турган ушундай уюмдар жок. Илгери билесиздерби, Союздун кезинде же андан кийин деле үйдө менин кары чоң энем болор эле, ошого атайын тиги көчмө ошол шайлоо эмелерин алып келишип, жанагындай ящигин алып келип, үйдөн голосовать эттирип, добушун алып кетчү да, Союздун кезинде, достор. Азыр дагы ошондой бир көчмө, кандайдыр бир аппараттардын жардамы менен, башка нерселер менен кылууга болот эле. Бирок анын бардыгын бийлик кылган жок бул кезге чейин. Биздин укугубуз тепселди. Мисалы үчүн Санкт-Петербург шаарында анча эле кыргыздар мындай көпчүлүк эмес. Менин оюмча мен мына 18 күнү барып каттоодон өтөйүн деп жатам. Ага чейин өзүмдүн колум тийбейт. Барганда дагы ушул видео менен чагылдырып көрүп берем. Акыркы күн болот, 18 сентябрь, достор. Ал эми мына Москвада, ушуга окшогон чоң шаарларда абдан эле адамдардын укугу тебеленип, биздин негизги мигранттардын абдан көп, бир 80-90% ушул Россиянын борбору Москва шаарында жайланышкан. Ошондой эле Подмосковье, Москванын алдындагы чоң шаарларда дагы абдан кыргыздар көп, 2 саат, 3 сааттык жерлерден. Ошондой жерден атайын жумушунан сурап келишсе, ошентип өтө албай ушундай кыйынчылыктар болуп жатат. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, мына 1-2 күн болсо дагы ушул посол, консул өкүлдөрүңөргө айтып койсоңор, жакшылап уюштуруп берсин. Элди абдан кордоп, ушул өзүнүн укуктарын тебелеттирип жатышат. Мындай болбойт, достор. Ушул менин бүгүнкү айтып кое турганым. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.